Теледе ТВ-га көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн аптада Борбор калабыздын Пожарский көчөсүндө белгисиздер тынч уктап жаткан үй бүлөнүн өмүрүн коркунучка салып, каракчылыкка барышкан. Болжол менен 4 бет капчан киши куралданып кирип келип, үйдөгү сакталган акчалар менен кымбат баалуу зергер буюмдарды көтөрүп кетишкен. Окуя болгон жерде Жолгай Огул милициясынын кызматкерлери иш алып барып, ага биздин чыгармачылык топ көз салып келген. Болжол менен таңкы саат 5 чамасы Горький менен Пожарский көчөлөрүнүн кесилишиндеги турак жайлардын бирине бет кап кийген белгисиз 4 адам кирип келет. Уктап жаткан үй тургундарын ойготуп, баарын тизип алышып, акча доолай башташат. Бул кинодогу сюжеттерге окшошкону менен биздин эле кошуналарыбызда болгон окуя. Кичинекей балдарын да чыгарып алышып, жүздөрүнө тапанча такайт деп, ата-энесине беш уктаса да түшүнө кирбесе керек. Ал гана эмес, үй ээси аларга каршылык көрсөтүү аракетин көрүп, травматикалык тапанча менен ок жейт. Ага болушам деп жубайы да колунан ок жеп тим болушат. Окуя учурунда жалгыз гана 15 жаштагы кызы акырын курбуларынын бирине чөнтөк телефону менен кат жазып ийет. Анын сөз кезегинде бул маалыматты 102 кызматына кабарлап, ордуна Жолгай Огул милициясынын экипажы чыгат. Биринчи болуп келген кайгылуучулар үйдү үч жагынан курчап алып, каракчыларды күтүшөт. Көпкө күттүрбөй, алар да чыгып, көчөдө тартип сакчылары бар экенин билбей эле эшигин ачышат. Telefon numarasını biz yakın çalıştık. Az boy. Az boyda. Az boy olmayan biz de ilk başta yardıma çıktık. Birimiz bir yaka tuttuk, birimiz bir yaka tuttuk, birimiz bir yaka tuttuk. Artılar var atakandan. Üç yaka. İlk başta gittik. İlk başta gelgece, ilk başta gelgece. O işin birimiz açık. Мен ошол турганда эшик астында стоять десем жапты, кыскапарда көтсөм уже эшик жабык. Анан экипаж келди 2 мүнөттөн кийин. Ошонун артынан 2 мүнөттөн кийин сразу. Жакка чыгып бирелип койсок жактан уже эже чыкты да. Жок, кантиндер жактылыгыда туруп эшик ачты. Анан кирсек эле сквозной так эшик бар экен да. Аяктан чыксак Бири мынтип маңдайкы ишигинен тозуп алса, экинчиси эскертүү жасап, асманга куралы менен ок атат. Бирок бекинип алган шектүүлөр үйдү жакшы өздөштүрүп алышканбы айтор качып үлгүрүшөт. Аңгыча болбой кошумча экипаждар жардамга келип, аймакта тинтүү иштери башталат. Обширно. Жалпы жолунан 5 Жолгай Огул милициясынын экипажы келип, окуя болгон аймактын аянтын чоң алып, куралдарын чыгарышып, кызуу тинтүү иштерин башташат. Айрымдары тегеректе жайгашкан үйлөрдү карап, башкалары окуя болгон жерден алыс эмес жайгашкан ботаникалык багынын аймагына киришти. Мында да тартип сакчылардан калышпай, биздин чыгармачылык топта баарына көз салып жүрдү. Никого не видел? Никого я не видел. Темно, он там стоял, слышу, бабах только, бабах, выскочил. Но темно, никого не видно. Телекке каршы шектүүлөр барды качып кетүү жерлерин ойлоп алып киришкенби айтор, бул күнү алардын издери суудуу. Ал эми бактыга жараша бул кылмыштан катуу жаратылгандар болгон эмес. Ал эми травматикалык тапанча менен ок жеген үй ээлерине ордуна келген тез жардам кызматы биринчи жардамын көрсөттү. Ким билет, кичинекей кыз эч кимге бул окуяны кабарлап жетишпесе жана ордуна тез арада Жолгай Огул милициясы келбесе, дагы канча киши жабыркайт эле. Паспешти аткан экен, үйдүн аркасынан качкан экен. Максаттын аркасынан. Бол аркасынан колоп жетпей калыптыр, такой пропали. Бул окуябыздын негизги шектүүлөрү бул күнү качып кутулушта кезектеги кылмыштардын күнөөкөрлөрү Изис Сойлыкта колго түшүшкөн. Ахунбаев менен Бакинский көчөлөрүнүн кесилишинде да таңкы маал жаш бала кирип келип үйдү тоноп кетүү аракетин көрүп, алыс кете алган эмес. Кененирээк биздин сюжетте.
Таң атпай саат 5-терде Жүдекиге Бакинский көчөсүндөгү турак жайлардын биринде ору жүрөт деген маалымат түшөт. Ордуна ошол эле замат жол кайгыл милициясынын экипажы чыгып, үйдүн кожоюнуна жолугушат. Анын айтымында болжол менен жарым саат мурда үйүнө жаш бала кирип, унааларда колдонулчу кышкысын тоңбогон суу азыктарын уурдап бараткан жеринен көрүп калат. Аркасынан кубалап чыгып, ал шектүүдөн өзүнүн кошунасын таанып калат. Колго түшөнбү деп шектүүдө качып баратып үйдөн уурдап чыккан сууларды баарын жолго ыргытып, үйүн көздөй кирип кетет. Бул маалыматын алган кайгылуучулар ошол эле замат дарек боюнча барышат. Бул жактан да жаңы жааган каардан жаңы издер көрүнүп, шектүүнүн качып кирген жеринде тактап, опер топко маалымдашат. Көп өтпөй шектүү качып кирип кеткен үйдөн алыс эмес чыгышкан жерден анын даярдап койгон унаасы да табылат. Ал дагы өзүнүкү эмес эле, такси кызматында иштеген баланын унаасы көрүнүп турду. Терезелери талкаланып, аркасында жүк салчу жерде ачык бойдон калган. Жаш бала качып баратып, унаасына жетпей калат экенин сезгенби, Айтор жолдо калтырып кете берген. Ал эми опер топ келген соң шектүү үйгө кайра барышып, эшигин эч ким ачпагандыктан дарбазасы аркылуу кирип барышат. Широка дома? Не знаю, не берет трубку. Блин, частная собственность в Байкер, да? Может, зайдете у родственников? Сейчас. Зайдите. Только постучите. Опер топ менен чогуу кирген кайгылуучулар шектүүнү көбүздөбөй эле таап чыгышты. Болжол менен кылмышты кылган жаш бала үйүнө кирип уктап жаткан киши болуп кылыктанды. Айтмакчы, шектүү качып кирген үйдүн кожоюндары уурулук фактысы болгон үйдүн кожоюндары менен туугандары болуп кетишет экен. Андыктан шектүүнү тапкан соң жабырлануучу чыдабай жаш баланы сөгүп да алды. Волган. Эй! Вставай. Машину загрузил, все. Вставай, сука. Эй! Вставай, сука, блядь. Шектүүнү жабырлануучу мынтип таанып берген соң аны кийинтип алышып жакынкы шаардык милиция бөлүмүнө жеткиришти. Ал эми терезелери талкаланып көчөдө турган уна болжол менен ичинде табылган күбөлүккө ылайык 1987 жылы туулган Эшпаев Максатбек Акбаралиевичтики деп болжолдонду. Албетте шектүү бардыгынан таанып жатты. Ты зашел туда? Не заходил я никуда. Как это нет? Не заходил я Познают никуда. тебя? А у гирды Оу, 100 жыл билем буду. по-хорошему, блядь. Сейчас Да машина никуда не заходил я Байкенко. Опознают же тебя. Сейчас. Албетте кандай болгон күнү да бул окуяны эми Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү иликтеп, сот өз өкүмүн чыгармакчы. Андыктан кимиси чын, кимиси калп айтып жатканын азырынча биз так айта албайбыз. Не, ты Адлет деген баланын телефонун каяктан алдыңар эле? Жибек жолунан. Булар болсо биринчисинен айырмаланып, коюлган күнөөнү толугу менен моюндарына алып жатышат. Уурдагандары да болгону чөнтөк телефон. Болжол менен кечки 12лер чамасында көчөдө жалгыз бараткан жаш баланы токтотуп, телефон сурашат. Албетте бербейм деген жоопту угуп, аны сабап чөнтөгүн тазалап кетишет. Не себептен алдыңар? Короче, квартплатка акча керек болуп, кыйналган убакта алгам. Не, квартира төлөш керек болуппу? Ооба. Аны ушундай жол менен төлөйт деп чечтиңерби? Эми оюга ар нерсе келет экен. Ошондой эле. Не, канча телефон алдыңар эле? 2 телефон. Эки телефонду чөнтөктөрүнө салып алып, батир акысын чогулталы деп кайра сапар алышат. Эки тааныш анан жолдон дагы бир балага жолугуп, андан да телефон сурашат. Бирок экинчиси биринчисинен айырмаланып качып үлгүрөт. Жакынкы ашканаларга кирип барып, анын конокторунан жардам сурап чыгат. Чогулган эл эки бейбашты бат эле таап, анан курчап алып жазалайлы деп жатканда алыс эмес өтүп бараткан жол кайгыл милициясынын экипажы көрүп калып басып келишет. Кайгылуу күзөт кызматы учурунда филармония аркасынан 3-4 бала туруптур шектүү. Барып эле сурасак, жанында бир бала бизге кайрылып калды. Ушул эки бала биздин телефонду алалык деп аткан жерине мен качып, ушул жардамга ашкана деген столовый ошо эме бар экен, ошол жердечи, Белинский Фрунзеде. Ошол жака барып жардам сураптыр. Аяктан анан балдар чыгып, ошо экөөнү сураштырып атыптыр, ушулар деп. Биз ошол учурда текшерүү учурунда да жанынан 2 бөлөк телефон чыгып атат.
сурасам бул бир дос баланыкы дегенден анын ичиндеги контактыларын карап келинчегинин контактысына чалдык. Ушундай кимдики болду экен деп сураштырсак, ал келинчеги күйөөсүн жаңы эле тоноп кетти, жарым саат мурун күйөөм жаңы эле келди үйгө деп кайрылып калган. Анан биз ушул Ленин район ички иштер бөлүмүндө чакырып жеткирилди бардыгыма. Тиги телефондун, ошо телефондордун ээси табылды. Шектүүлөрдүн чөнтөгүнөн чыккан телефондор анан ошол биринчи жабыркаган балага чыгарат. Ал да ордуна келип балдарды жана өзүнүн телефондорун таанып берет. Айтсак, шектүүлөрдөн жабыркаган бала да биздин кесиптешибиз, коомдук биринчи каналдын радио кызматынын кабарчысы болуп чыгат. Кечки саат 23:30 чамасында үйдөн чыгып жумуштан келип, ошо сыртка чыккан сам жумуштары менен артыман шектүү эки бала өтүп кеткен да. Анан улам эле баягы узагандан узап эле ашып кетейин деп баратсам болбой эле жетип келди. Жибек жолу Белинский көчөлөрүнүн кесилишине жеткенде. Анан ошол жерден 2 соткам бар эле, бирөөнү чалып алалы деп сурагандан жок болбойт, акчасы жок деп сездим дагы кетип баратсам, экинчиси келип уже күч колдонуп экөөлөп соткамды тартып кетишкен. Мага үйдө отурган жермен милициялар чалышты, ошо соткадан данныйларыман. Ага чейин мен 102ге чалгам. Ушундай сиздин соткаңды балдар алып кетти эле, ушул жерге кел деп кызматкерлер чалышты. Милиция кызматкерлери анан келип ошо менен жүрөбүз азыр. Телефон урдап колго түшкөн балдарда тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң өздөрүнө келе түшкөнбү айтор жоошуп, мындай кадамга баргандарына кейип отурушту. Экөөң чыгып, атайын ушун чыктыңар беле телефонун. Квартира төлөлүк деп. Биз башка эле бирөөнүн андыга бара турган болгонбуз. Кайка? Башка бирөө акча бере турган болгонбуз келип, 2,5 миң акча берди. Эмне болуп анын соткасын орто жолдон эмне болуп тоноп калды? Бербей калды ал акча. Бербей калгандан башка дегендей ушул иштер болуп кетти. Буга чейин мындай Андай вообще болгон эмес. Буга чейин кылган эмеспиңер? Вообще болгон эмес. Бирөөнүн соткасын тоногонго болобу аны? Жок, болбойт. Просто ушундай ишке барганыбызга эмне себеп болду билбейм, бир жолу адаштык. Кандай болгон күнүдө эми 1991 жылы туулган Нурбек Мисиров менен 1996 жылы туулган Мухаммед Исматилла уулу экөө тең сот алдында кылгандары үчүн жооп беришмекчи. Жана өздөрүнүн айткандары чын болуп, буга чейин мындай ишке барышпаса, кийин да барбай, туура жол менен акча табышаарын тилемекчибиз. Кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз жаңы жылдык жардыргыч заттарынан сактануу ыкмалары. Жаңы жылда өрт коопсуздугунан, жардыруучу асманга атуучу каражаттардан сак болуңуз. Жаңы жылда балатыларды орнотуу, жасалгалоодо тийиштүү эрежелерди сактоо коопсуздугубузду камсыз кылат. Эскертүү: балатыларды, жеке турак жайларды, мекеме ишканаларды кооздоодо сатыкка уруксаты бар өчүп күймө, жүгүртмө жарыктарын алуу зарыл. Жардыруучу, асманга атуучу жаңы жылдык каражаттарды пайдаланууда сак болуңуз. Бүгүнкү күндө жарандар өзүнө керектүүсүнөн албагандан тышкары өзүнүн көбүрөөгүн алып алышып, анан жанакы пайда көрүүнүн негизинде алып алып, анан базарга чыгып, мекемелердин жанына келип ошо сатуу болуп атат. Ошолордун алдын ала бөгөт коюу, түшүндүрүү иштерин кылган негизинде бүгүнкү күндө Бишкек шаардык башкы башкармаларынан жергиликтүү райондун милицияларына көрсөтмөгө жиберилген. Чара көрүүчү мыйзам административный кодекстин 383 беренесине ылайык жарандарга 10дон 20 показательге чейин штраф салынышы мүмкүн. Юридикалык мекемелерге 20дан 100 показательге чейин салышы мүмкүн. Эскертүү: пиротехникалык каражаттар мыйзам чегинде уруксаты бар соода борборлорунда гана сатылат. Жашы жете элек өспүрүмдөргө саткан соода борборлору жоопко тартылат. Жаңы жылдык жардыруучу, асманга атуучу каражаттарды пайдаланууда сак болуңуздар. Жардыруучу, атуучу каражаттарды 14 жашка чейинки балдарга пайдаланууга болбойт. Пайдаланууда жаш балдар ата-энелердин же улуу адамдардын көзөмөлүндө болууга тийиш. Пиротехникалык каражаттарды пайдаланууда эрежелерди сактай билиңиз. Эскертүү: жашы жете элек балдар үчүн жоопкерчиликти ата-энелер алат. Жаңы жылда балатыларды орнотуу, жасалгалоодо тийиштүү эрежелерди сактоо коопсуздугубузду камсыз кылат. Жардыруучу, асманга атуучу жаңы жылдык каражаттардан сак болуңуз.
Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эмки аптада ушул күнү ушул саатта жолугушкан чакты саламаттаңыздар.